Qasım Qayımov, Bötölködөгү kişi, Ыңгеме. Окуя Дербештин түшүндө башталат да өңүндө улантылат. Хал өмүрү өткөнчү соруп жатса да бөксүрбөй тургандай берекелүү шишеге туш болот. Дербеш өңүндө да түшүндө да мынчалык жыргаган эмес, жана мындай бактыга туш болор оюна да келбеген. Ушундай сонун шишени кокусунан колдон чыгарып жибербөө үчүн аны бооруна бек кысат. Оозунан бошоткусу келбей бүлкүлдөтө сурат. Жаман айтпай жакшы жок дегендей, балким күндөрдүн биринде бөтөлкө какшып калар. Дербиш өз кадыгин иш жүзүндө ылгоо үчүн бутулканы бет алдына кармап, көзү талыганча карайт. Эдиш минута сайын кеңейип баратат. Хандан да жакшы жери ширеси кайнар булакча ургуп чыгып мелт калт толот. Ай, мына рахаттын түгөнбөскенчи. Эдиш чоңойгон сайын оозу да кеңейип отуруп, бир баалда жумуктоого ажыдарча Дербиштин башын оптартты. Дербиш башын шишеге кыпчытып, элге шылдың болбос үчүн бутулканы эки колу менен чап эткизе мойнундан алып, эки буту менен капталын чирене тээп, мойну созулганча тартынды. Бирок берекелүү бөтөлкөсү кое бербегенден кийин "Куткаргыла!" деп бакырып жиберип, өзүнүн чочуп ойгонду. Көзүн ачса, өзү түшүндө көргөн бөтөлкөсүнүн ичинде жатат. Дербиш түшү кайсы өңү кайсы экенин ажырата албай, эсинен тана жаздап барып кайра акылына келип, ушунун баары түшүм булгой эле деп көзүн жумду. Дербиш бала эмес, кабыргасы катыгып, кап-качан турмуштун кең жолуна чыккан адам. Аны өзү да билет. Азыр да ошол жолдо баратам деп ойлойт. Дербиштин дагы бир артыкчылыгы өз кемчилигин түшүнөт. Аны көпчүлүктүн көзүнчө мойнуна алууну да намыс көрбөйт. Бирок ошол кемчиликтерин мыктылыктан чыккан каргашы деп эсептеп, башкалардын пикирин четке кагат. Ооба, Дербиш сеники туура. Айтканынан кайтпаган бул жигиттиктин белгиси, деп ойлойт өзүнчө. Анын башкалар менен болгон чатагы эле бөтөлкө. Дербиш көзүн жумаар менен ошол чатакты эстеп, бөтөлкөнүн коркунучтуулугу жөнүндө башкалардын айтканы келбегей эле деп чочуду. Бирок ал тубаса коян жүрөктөрдөн эмес болчу. Кыялында өзүн эркин сезип ой жүгүртө баштады. Мага коркунучтуу түштүн элеси келип аткандыр. Болбосо куркулдайтын уясынан тар шишеге кантип батайын деген кадик менен колунун учун кыбыратса, манжалары ачылып жумулуп, шейшепке урунгансыйт. Бутунун башын кыймылдатса, баш бармагы шишеге сүрүлбөй, шайы жуурканды шуудураткансыйт. Бу эмнеси? Деп ойлойт Дербиш. Бутума эмне үчүн жууркан урунат? Шейшеби каякка качкан? Болууга мүмкүн. Жуурканды тетири жамынып же шейшептин тешигинин бир жагы сөгүлүп, кроваттан ылдый чубалып турган учуру болчу эмес беле? Болжолуна караганда шишеде эмей эле төшөгүндө жатат. Ошондо да анча ишине албай көзүн кичине гана жылтыратып ачты. Окмуш, ырас эле шишенин ичинде жатат. Ал жөн эле шише эмес, кадимки өзүнө тааныш бөтөлкөсүнө туш болгонун карасаң. Эгерде керосин куюлган же насыбай салынган бутылканын кулкунунда болгондо кантет эле, анын бетин аркысын. Бөтөлкөнүн тааныштыгында талаш жок. Кеп анда эмес. Өзүм өз болгонун бөтөлкөнү мен жут желем го. Бу желмогус мени кантип жутты? Ага деле макулмун. Менде өчү бар дейлик, бирок анын ичине кантип баттым экен? Деген суроолор менен Дербиш бөтөлкөгө жутулганына али ишене албады. Ана көрө бу чындылыктын кээри болуу керек. Жинди киши фантазия менен чындыктын, өң менен түштүн айырмасын билбөөгө тийиш. Дербиш өзүнүн соо же жинди болгонун билүү үчүн акыл эсин сынай баштады. Стенадагы темгил тактар, тушуна тартылган көнүргөн чоң килем, терезенин сыныктары, кыскасы жаткан үйдүн көрүнүшү өзүнө качандан берки тааныштай. Атиги китептери чачылып жаткан шкаф, столдун үстүндө туруучу жыгач саат, бутылка, стаканча. Ошолорду көрүп, өз акылы ордунда экенин билди. Саат эмне үчүн жүрбөй калган? Стаканы турат, бөтөлкөсү каякка жугалган? Бөлмө эмне үчүн ээн калгандай аңгырайт.
Dostları, koңşusu, ömür şerik jary kayda? Kayda bar? Men kaydagy unutulgan dostluktu, koşnalykty istedim. Men de ayalımdan başka jakynım kalbagan boluu gerek ele, dep oýlady uruş görüp. Bakim ayalımdan da ajıragandyrmyn. Uruşuga jana tabuşuga esebi jetpey kılgan derbeş ayalı menen birge yaşap жүрgөнünce ajraşkanyn düşüne alбады. Жалгыздык, кыйынчылык да билинет. Ошентип бөтөлгөдө тумчугуп жатып байкуш дербеш керезине эч кимге айта албай арманда өтө бербеген. Аны коркунуч, өкүнүч, кайгы, муң, кыскасы адамзаттын башына келүүчү азаптын баары чогуусу менен басты. Тагдырдын азабы менен жекеме-жеке алышып жатып күндүн жарымын өткөздү. Соп-соок кишинин бир ордунда былк этпей жатышынан ашкан кордук барбы? Дербеш абдан зерикти. Деп чиренди эле бутылгадан бошонгонсуп жууркан көтөрүлө түштү. Колдору буттарда эркин. Дербиш кубанганынан жуурканды жонуна илгенин билбей эшикти көздөй чуркады. Бул учурда аялы жыпар күйөөсүнүн кууп жибергенине карабастан көңүлү чыдабай анын жайын билүү үчүн келе жаткан болчу. Дербиш аялына дал босогодон урунуп кала жаздады. Жаным, мен соомун, соо. Ал кубанганынан кыйкырып жиберди. Ачуу кыйкырыктан кулагы дөңгүрөгөн жыпар күйөөсүнүн мастыгы 3 күндөн бери тарай элек экен деп ойлоп кабагын чытыды. Жыпаш, мен соомун. Кечиргин жаным, бөтөлкө мени бошотту. Ал мурдагы ордунда. Столдун үстүндө эле турат. Биз эми бактылуу жашайбыз. Сени мындан ары капалантпайм. Дербиш аялынын иреңинен кайдыгерликти байкап, чын пейилин түшүндүрүүгө ашыкты. Сен ишенбей турасың. Айтканымдан кайтсам, бөтөлкөгө тумчугуп өлөйүн. Мен бутылканын зомбулугунан кутулганмын. Ишенбесең столдун үстүн карачы. Бөтөлкө ордунда. Мага бөтөлкөнүн эмнеси таңсык? Ушул сөздү кантип айттың? Мен сага Жыпаш бөтөлкөнү көрүп кел деп какшап жатам. Барчы Жыпаш, барчы. Ордун эле турат деп айтып келчи. Ай тоба. Сенин өнөрүң күндөн күнгө күчөдү го. Мына барайынчы. Жыпар төркү комнатага кирип стаканды колуна кармай чыкты. Бөтөлкө жок, деди. Эмне? Дербиш сендиректеп барып туруп калганда, жонундагы жууркан жылбышып жерге түштү. Жыпар күйөөсүнүн көйдөнүнө капталган бутылканы көргөндө өзү да чочуп кетти. Ушундай беле. Бул эмне деген шумдук? Дербиш сөз кайтарууга жарабай, термелип барып кулап түшөрдө безгектей калтыраган аялы сүйөп калууга араң үлгүрдү. Жыпаш. Дербиш узакка чейин көгөрүп жатып бээсине келер менен өзүнө эң жакын адамды атынан атап кайра чакырды. Жыпар мурда эле анын кроватынын жанында чөгөлөп ыйлап турган болчу. Мен мындамын, Дербиш. Көзүңдү аччы. Дербиш аялынын үнүн укканына ишенбей көзүн ачып, бөтөлкөнүн ичинен кылчайып карады. Жыпардын дал өзү. Ак жүзүнүн оту албырып, сурмалуу көзү көп ыйлоодон шишмектене түшкөн. Коркпа, Жыпаш. Менден коркпа. Мага капталган баягы кургурдун эле өзү. Жыпардын иреңинде коркунучтун же күйөөсүнүн сөзүнө соорунуунун белгиси жок. Терең күйүткө туталанып бараткандай бети чоктой кызарып, кайратынын күчү менен гана чыдагандай тиштенип турат. Дербиш эсине келгенден кийин Жыпар улутунуп коюп, өйдө болуп столго отурду. Жүрөгү тынчып, иреңи мурдагы сустайыңкы калыбына келе баштады. Жыпар 30 жаштан жаңы гана ашса да, мезгилсиз карылганын ажарлуу бетине, бажырайган көздөрүнүн алдына өзүнүн жыйылбас торлорун жая баштаган. Узун кара чачынын арасына ууртанып киргенсиген берийин серин боз кылдар убакыт өткөн сайын көбөйүп бараткансыйт. Сулуу Жыпардын суктандыруучу ажары солгуун тартып, көздөрүнүн жебедей кур чучкундар да мезгилсиз майтарылууда. Ошондо да анын келишимдүү ышынга мүчөсү, оор басырыктуу жана назик мүнөзү сымбатын сактап турат. Эгерде Дербиштин азабы бүтпөсө, ал аз гана жылдардан кийин сымбатынын акыркы белгилеринен ажырамак. Сенин татыксыз өмүрүңө мен күнөөлүмүн. Мен Дербиш башын чулгуп буркурап жиберди. Жыпар кабагын чытып койгону болбосо, кейиген жок жана көзүнө жаш албады. Мунуңа да тооба.
Esiňe kelgeniň çyn bolsa, hali geçemez. Dedi al suroğlu göz karaşı menen. Çyn, mından artyk wada boluga mümkin emes. Maga jetişet şol. Özüm üçün bolbosa da, sen üçün. Maga senden başka küýşer kim bar? Oşonu bilip men şortuny kıybay gaýrylyp kelgeniň razymyn. Mından ara seni hiç kaçan ýlatbaýym. Derviş ötken ömrün oylaganda üç nerseli gana esine düşüröt. Birincisi bötölkümünün kalыс kuragı, ekincisi bötölkönü özü jutup jürgen mezgil. Giyinkisi özü bötölköge jutulgan mezgil. Egerde birinci mezgilindele ağa kalыс bolboy karşı bolsa, ekincisinde ağa kumarlanbay, demek özü da jutulbaydyla. Ökünüşsüz turmuş bolçu bele, dep al özünü özü sorutat. Andan görü ayıgı gerek. Jypar tolup jatkan vraçtardın arasынан bötölkö orusunun adesin zorga tapdı. Taulxanada bul adestikte praktikada jakşı özöstürelek jaş vraç eken. Men bötölkönün içine kantıp girdim, dep surady derviş anın mıktılgın sınao üçün. Kantıp girgeniňizde eň murun özüňiz aýtyňyzça? Vraç kız gülümsürüp anın özüne gaýryldy. Derviş ana hiç nerse bilbegen neme bolsa gerek dep irenji düşüp kayra anın moýmoljugan gözlerine jibigendey görgön düşünen berki okalarda aýtyp berdi. Bul ilepis orusu, dedi vraç. Sizdin ilepisiňiz bötölköge ötüp ketip özüňizdi jutup goýgan. Dur aýtasys. Derviş vraçnyň myktylygyna toluq işendi. Egerde bötölköden kutulsam ilepisim jaýynda eken go. Dalı şonday. Alar darloo jönündögi aňgemege köçtü. Kaptalgan bötölköni talkalooga je güýç menen çygaruga bolboýdy. Egerde ana katuu nerse menen takıldatsa, derviş terisine şiş tiýgendey bakyrat. Şişege tiýgen ısık da suwuk da denesine sezilet. Şişenin dagy bir özgöçölügi jatsa denesin büt kaptaýdy. Dursa koldorunan, butlarынан jogorulap, başынан tömöndöp gödönüne gelet. Kıskası, bötölkö mesele bela. Bul beladan kutuluu üçün derviş başına gelgen kynçylykdan bardygyny götörүүgö makul boldy. Anın kököýüne tiýgen жалгыз gana nerse darloo mönötünün uzakdygy. Derviş vraçtan suranyp jatyp, jörük dünýäni 1 saat aralоо üçün ruhsat aldy. Laryok stalowy jakka kyçalbas üçün kasam içip göçöge çykdy. Derviş başынан uwadaga beg adam. İçpeyim dese içpeyt. Jebeyim dese jebeyt. Al özüni tanış baktın içinde serüýündep kele jatdy. Bir okuyundan uzagyndan keyin göngön buttary eski izine düşüp Laryokko kandaýça girip gelgenini bilbey kaldy. Kutu üýden kur çykpa degendey sagynışkan butulkasy menen esilişip görüşdi. Laryokdan çygarda bötölkö pidjagynyň sırtyna çykdy. Anyň görnüşi janynda turganlar üçün taňgylarly okuya boldy. Kısım tal derviş özünün boyuna köngül burbay serhünün ulanta berdi. Ekinci, üçüncü Laryokdagylar jana bakta jürgen kişiler ana kızıguu jana urmat menen tosuşatda ağa jol berip özleri çetke çıga berişet. Demek menin kadırım küçögen eken de oýlaýdy derviş. Buluga mümkün, mende kandaýdyr bir artykçylyk boluga tiýişeli. Demek menin elge taanylyp atagym taş jarar mezgil gelgen eken go. Derviş ırgala waraň tursa da, uşunça köp kişilerden izatyna özünün çeksiz razılygyn bildirүү üçün ırjaýyp gülüp, kayra iýilip goýdy. Helde ana jyluu tosuşdy. Bayağı dervişti jaktyrbaý jürgenler kaýda? Halar uşunday da jolugup menin kim ekenimdi görüşpeýbi? Dep ökünet derviş. Mümkin alar bugünkü sonun joluguşuny erteňele kalyp dep tanyp ketişer. Oşonduktan kalyň elde azyrtan göböge tartuu gerek. Meni nurmattularım. Derviş doğuşun beyik çıkar albay, sözün bölüp güç menen süyley başladı. Meni gör albagandar bar. Alar menin eç kimge ziyanım jok ekendigen hak niyet tölügümde düşünüşpeyt. Hay, birok siler düşünesiňer. Ras bu? Erteň tanbaýsyňar bu? Tanbaýbys, dep baldar çuuldap duu gülüşdi. Çoň kişiler anın sözünden burada bötölköni kanday amal menen kaptap alganyny bilүүgö kızygışdy. Egerde alary ziyankeşterdi belgiletkileri gelişse, dedi derviş.
ziyankeşler, soğuş otun tutandırıuçular, soğuşta engsöçler bomba menen oynaşsa, men bötölke menen oynayım. Men alarda... Derviş kolun jangsap süyleyim dep muştumun gezegen jakka özü kulap kete jazdap temting dep barbarağın oldu. Baldardın katkırığı jana kovragan ündür dervişti sözüne жаңылдырды. Ал сөзін қайырдан уламақ болып, бирок эмнеге токтолгонун эсине түшүрө албай оозуна келгенин айта берди. Бул жерде кирели кечке турса да жадабас эле. Анда аны башка кишилер күтүп калбайбы? Derviş жөнөй бергенде аны урматтуучулардын көбү артынан калбай ээрчип алышты. Урматтуу Dervişтин салтанаттуу жолугушуулары 5-ге чейин созулду. 5-ден кийин ал көздөн кайын болду. Derviş жоголду, бирок кишилер анын Derviş экенин билишкен жок. Бөтөлкөдөгү кишини көрдүңөрбү деп баардыгы издөөгө чыгышты. Ушул убакта Жипар да анын бир балага туш болгонун сезип, үйүнөн чыккан болчу. Врач табылар менен жеткириңиз деп клиникасына кайткан. Жанында жүргөн балдардын айтымына караганда, бөтөлкөдөгү киши бактын четиндеги ларёктон имериле бериште жер жуткандай жок болуп калган. Ошондон кийин аны шаар боюнча бир да киши көрбөптүр. Бул кабарды Жипар угуп ларёкко келди. Ларёкто иштеген аял ящиктеги шишелерди машинага жүктөгөнү жаткан экен. Ал шаша келген Жипарга колум бош эмес дегендей жактырбагандай карады. Курбум, бир аз кое туруңузчу. Аял ящиктен колун алып жактырбаган көз караш менен жооп берди. Азыр соода жок, көрүп турбайсызбы? Мен шишелерди жөнөтүп атам. Сизден сураганым 5 минутка сабыр кылыңыз. Аяш, мени башка магазиндер күтүп турат, деди шофёр Жипарга. Сөзүңөр болсо мени узаткандан кийин сүйлөшсөңөр экен. Сатуучу да шофёрдун сөзүн эп көргөндө ящикке эңкейди. Айланайындар, менин кара көзүмдү ое көрбөгүлө. Бир азга чыдап койгула. Кептин тамыры терең экенин сезишип, шофёр менен сатуучу жумшара түштү. Кана, айтарыңызды тезирээк айтыңызчы. Ящиктеги бутылкаңарды карап чыгайын, дароо эле. Кызык экенсиз. Мындай эмне бар? Мен сизди иш менен экен десем, сатуучу чыртылдай баштады. Мүмкүн бала чака бул кишинин кымбат баалуу бутылкасын билбестик менен өткөрүшкөндүр, деп шофёр күлүп койду. Өтө кымбат ба. Мен азыр эле карап чыгам. Акыркы сөз анын көңүлүнө уюп калды. Жабай магазинге келсе, сатуучу шишени булган экен деп кабыл албай койду. Жабайдын ачуусу келип, шишени магазинчини көздөй ыргытты. Derviştin бактысына жараша бутылка жайылып турган кроваттын темиринен өтүп барып диванга тийди. Ошондо да байкуш Dervişтин өпкө жүрөгү куушурулуп деми буулга түштү. Сиз кандай түшүнбөгөн эмессиз, деди жабай сатуучуга сөймөйүн кезеп. Мен бутылканы сизге өзүнүн суроосу боюнча алып келдим. Сиз мени көчөдө жаткан булган шишелерди чогултуп жүргөн бичара деп ойлогон окшойсуз. Жаңылышасыз. Мага төлөөр акчаңыздын кереги жок. Ал сатуучунун токтоңуз деген өтүнүчүнө карабай эшикке чыкты. Derviş бул арада эсин жыйнап, нар бери оодарылып ордунан тура калды. Сатуучу дивандагы бутылканы алып коеюн деп артына кайрылса, буюмдардын арасынан бир киши туруп келатат. Ай, сиз кайдан? Derviş жооп кайтаруудан айбыгып эшикти көздөй жөнөй бергенде сатуучу «Токто! Уру!» деп бакыра баштады. Сатуучунун үнүн угуп кишилер жыйналып калышты жана милиционер да чуркап келди. Далбалактап качып бараткан Dervişти ууру экен деп ойлоп, милиционер ышкыргын безилентип соңуна түштү. Derviş куугундун колуна түшпөс үчүн далда издеп, бет алтын көздөй кача берди. Милиционер ага улам жакындоодо. Dervişтин шаштысы кетип, жол боюндагы коргонго секирип түшүп, бакыт аралай чуркады. Милиционерди адаштыруу үчүн кайра сол жагына чукул бурулуп, базардагы кишилерге аралашып кетүүнү көздөп баратканда, ошол короонун кожоюнун дөбөтү арсылдап үрүп качырып калды. Аптыккан Derviş дүмүргө чалынып жыгылып, адатынча бутылканын ичинде калды. Иттин үргөнүн улап короодо милиционер да келди, бирок уурунун дайынын таппай калды. Милиционер кетти, бирок ит дөмүрдүн жанында эмне үчүндүр тирмейип тура берди. Derviş иттен коркуп былк этпей жатууга аргасыз болду. Эгерде ушул кесепеттүү ит болбосо, үйүнө капкачан жетип алмак. Бир маалда
Baltek, Baltek деген үн чыкты. Итти иесі чакырып алгайлы деп Дербиш абдан кубанды. Кашайган Балtek иесинин чакырганына көнбөй койсо болобу? Мындай куянкы ит корккондугуна эпке келет. Дербиш итке түсүн үйрөдү. Кет! Тиксийген сапалак. Балtek кежиге жүнүн үрпөйтөп, тиштерин ырсайтып, ыркыруу менен жууп берди. Дербиш шаардын ушунча көп короосунан келесі ити бар үйгө туш болгонуна өкүнүп жатканда жөө кишинин дүбүртү угулду. Үй ээси жанына келгенде Дербиш анын баягы жаш врач экендигин тааныды. Бирок врач бутылка менен иттен башка нерсени байкаган жок. Сага эмне болду, Байтек? Жүр үйгө. Балtek ээсинен кечирим сурагандай куйругун бултактатып, анан бутылка жакка бурулуп уда үрүп жиберди. Кечиресиз, врач карындаш, dedi Дербиш айыптуу кишидей. Мен акмак болуп, сизге жетпей. Врач Бекбаева бутылканын тегин эместигин жана өзү издеген Дербиштин дал өзү экендигин дароо билди. Эч нерсе эмес. Мага жеткениңиз ушул. Бекбаева бутылканы алып клиникасына баратканда жолдон жыпар кезикти. Эки аял бутылканын дартын козго баратышканда Дербиш дагы кандай окуяга туш болор экенмин деген ой менен алек болду.